Саламатсыздар урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто Жогорку кеңештин 5 жана 6 чакырылышынын депутаты Дастан Бекешев. Саламатсызбы Дастан байке, кандай келдиңиз? Саламатсызбы, рахмат, жакшы. Дастан байке, эң эле алгачкы суроом, негизи эле бүгүнкү тема келе жаткан алдыдагы шайлоо жөнүндө болмокчу. Анан эң эле биринчи суроом, шайлоого даярдыктар кандай? Шайлоого даярдыктарды алсак, бул өкмөттөн жана БШКдан сураш керек. Эми мен сурагам, алар айтып атышат, даярдык жакшы деп, бирок талапкерлер азыр мына сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атышат. Дагы эле сүйлөшүүлөр болуп атат, 1 ай бар. Партиялар тизмени даярдап атышат. Анан уже жарнаманын боюнча дагы уже акырындан уже даярданып баштаган да. Негизи эле быйыл болуп көрбөгөндөй көп партия өзүнүн арызын бербеди. Анан бул кичинекей Кыргызстан үчүн көп эмеспи, 75 партия? Эми 75 менимче шайлоого барышпайт бүт бары. 25 же 20 партия барышы мүмкүн, калганы барбайт. Бул ошол биригип кеткен, анан жоюлуп кеткен, шайлоого аз калганда мындай жок болуп кеткен партияларды кандай мүнөздөсөк болот? Алардын бир бийликке жетүү мындай максаты жок, жөн эле бараткан партияларбы? Эми тилекке каршы көбүнчө партиянын акыбалы бул каражат маселеси болсо акыбал жакшы болот. Каражат маселеси таптакыр каражат болбосо акыбал жаман болот да. Ошондуктан көбүнчө партиялар, бүт эле партиялар алар шайлоо алдынан эле иштеп башташат да. Шайлоодон кийин жок болушат. Анын чындыгында бизде партиялык институт бекем эмес. Партиялар азыр идеологиясы жок, программасы жок. Партиялардын бири-биринен айырмасы бул аталышы да. Башка айырмасы жок. Бул юридикалык жак катары, анын башкасы чындыгында партиялар бири-бирине окшош. Керек болсо ошол эле мына шаардык кеңештерде шайлоо болгон. Токмок, Бишкек, Ош шаарында 2 жолу шайлоо болуп кетти. Кээ талапкерлер биринчи шайлоо учурунда апрель айында башка партия болуп, анан июльда болсо уже экинчи таптакыр башка партияда болчу да. Кээ талапкерлер мына парламенттик шайлоодо 20-жылда катышып, таптакыр бир партия, 21-инде дагы 2 партияны алмаштырып атышат да. Эми чындыгында бул адат эмнеге ушундай болуп калды? Себеби партиялардын дагы айырмасы жок болуп калды да. Ошон үчүн эл, жарандар дагы партияларга азыр мындай ишенич жок да. Азыр жаңы мыйзам сунушталып, анын негизинде бир мандаттуу дагы шайлоо болгон атпайбы? Анан ошол бир мандаттуу шайлоо ушул партиялык маселени чече алабы? Эми бир мандаттуу шайлоо бул таптакыр ошол партиялык институтту талкалап койду. Себеби мына жарандар дагы айтып атышат, бир мандаттуу округ менен түшүнүктүү болуп калды. Ким фамилияларды көрсөк, биз уже түшүнөбүз, кайсы талапкер барып атат. Партиялык болсо, биз талапкерди билбейбиз, ким партиянын максаты эмне деп ошону айтып атышат да. Эми бул партиялык институт таптакыр эле талкаланды. Тилекке каршы биз өнүксөк болмок, бирок кандай болбой калды да. Сиз өзүңүз негизи партиялык шайлоону колдойсуз, туурабы? Негизи ооба, биз мындай, бизде өкмөт, башка мамлекеттик институттар бекем болсун десек, анда негизи команда менен иштеш керек, команда менен бийликке келиш керек. Команда бул партия. Сиз ошол азыр СДПК партиясынан катышып жатасыз, анан өзүңүз дагы жакын арада ушул акча чогултуп, каражат чогултуп шайлоого карата ошондой бир жаңылыктарды чыгарып калдыңыз. Анан кандай чогулуп жатат? Азыр элдин көз карашы кандай болуп атат бул шайлоого карата каражат чогултканда? Эми чындыгында көбүнчө жарандар саясатка кайрымдуулукту кылбайт экен. Бизде андай маданият жок. Бирок биз ошого келиш керекпиз. Себеби көбүнчө шайлоочулар тескерисинче партиядан же талапкерден күтүшөт да акчаны. Качан мага берет, мен эмнеге берет элем буга деп, мага бербейби деп ушундай айтышат да. Бирок мындай карасак,
шайлоочуга мейли берет акчаны, добушту сатып алат, анан эмне болот? Бул талапкер ушундай келсе, анда ал эч качан шайлоочуну сыйлабайт. Шайлоочу менен эч качан макулдашпайт. Шайлоочуну укпайт. Тескерисинче шайлоочу акчаны берсе талапкерге же партияга, шайлоочу любой учурунда келип айтышы мүмкүн да, сен эмнеге иштебей жатасың? Мен сага акчаны берсем, добушту берсем сага, сен мага милдетсиң да туруп, сен иштеш керексиң. А эмнеге сен иштебей жатасың? Мына мен көрүп атам го, азыр 2 миллион чогуттум, бирок көбүнчө бул менин досторум көбүнчө ушундай беришкен да. Жарандар дагы берген. Жарандар бирок аз. Бирок мен дагы ошого рахмат деп атам да. Себеби мүмкүнчүлүккө жараша деп атам да. Бирөөсү 1000 сом берет, бирөөсү 500 сом берет да. Сиз ошол чогултканыңыз 5 миллион сомду максат кылып коюп турсуз. Анан 5 миллион сом бул каяка кете турган акчалар? Ошо партияга жалпы талапкерлердин баары 5 миллион сомдон чогултабыз деп сүйлөштүңөр беле? Жок, мен өзүм азыр ойлоп атам, бир мандаттуу округ менен барайын деп ошону ойлоп атам да. Себеби партиялар менен азыр бизде дариктүү добуш болуп калды, бул преференцияларный. Бирок ошол эле кезде босогонуп пайызды көбөйттүк да, 3-төн 5%га чейин. Менимче 3% болсо, бул мамлекетке дагы жакшы болмок, элге дагы жакшы болмок. Парламентте көбүрөөк партиялар болуп, сыртта мындай ызычуулар болбойт эле да. Азыр 5%ды кайсы партиялар өтөт, кичине күмөн болуп атат да. Мисалы мен партия менен азыр барсам, мен партиянын ичинде Оштон, Нарындан, тияктан, бияктан, Бишкектен добушту алсам, мисалы менде 20 000 болсун да. Башкалар где-то 53 талапкерлер 30 000 алса, биз өтпөй калабыз да. Мына карабайсызбы? Ошон үчүн мен ойлоп атам, азыр бир мандаттуу округ менен барайым деп чечтим. Көбүнчө каражат бул үгүт иштерине кетет да. Үгүт иштерине, себеби өтө кымбат. Офистерди арендага алыш керек. Шайлоо учурунда бир баннер, чоң баннер 340 000 сом болот да, турат. Мына карабайсызбы? Массалык маалымат каражаттар жөн эле сен сүйлөгөн сөздөрдү, идеяларды бекер бербейт, акчаны сурайт. Телевидение, радио, каяка барбасаң, ошол эле Instagram, социалдык тармактарда дагы атайын ошол шайлоо учурунда просмотрларды аз кылат да, төлөсөң көбүрөөк кылат. Мына карабайсызбы? Шайлоо өзү бул бизнес катары болуп калды да, чындыгында. Ошол шайлоо ичинде көп кишилер иштейт. СММшик, пиарщик, ар кандай. Мен даже керек болсо көбүнчөнү ушундай кишилерди албай жатам да. Себеби мен өзүм СММшикмин, мен өзүм пиарщикмин да. Анан сиздин Инстаграмыңыздагы, ошо Фейсбугуңуздагы көпчүлүк постторуңуздун комментарийлерин окуп калсак, ошо сен ушул элге сүйлөгөндөн башка эч нерсе кылбайсыңбы? Анан сен блогер болуп кеттиң го деген сыяктуу дагы мындай комментарийлер түшүп калат экен да. Анан сиз эч качан жарандар мындай бүт баары колдобойт. Кер душмандар бар, кер жаман көргөндөр бар. Анан эми мен ачык эле сүйлөп атам, бул дагы жумуш экен. Мен дагы мурун ойлочумун да, депутаттар сүйлөп эле жүрүшөт. Бирок ачык сүйлөгөн депутаттар өтө аз. Бул дагы жумуш. Себеби эрк керек ошого. Эрк көп депутаттарда жок. Депутаттын иши ал мектепти куруу эмес. Депутаттын иши бул элдин маселени ошол жогорку кеңеште айтуу. Айта алабы мына президентке айта алабы ачык? Ким айта алат? Бизде ушундай депутаттар өтө аз. Анан дагы бул иш мыйзамдарды окуу жана мыйзамдарга сунуштарды киргизүү, мыйзамдарга добуш берүү. Буну мына анализ кылып көрөлү. Көбүнчө окуйбу? Көбүнчө сунуштарды береби? Көбүнчө добушту кандай берип атат? Анализдеп көрөлү. Ошондо менимче чечим чыгарса болот. Ким иштеп атат, ким иштеген жок. Үчүнчү болсо, бул элдин арыздар менен иштеш керек, эл менен жолугуш керек.
мен жолуп атам, ушундай эле арыздар менен ошол эле керек болсо социалдык тармактарда мага жеңил кайрылып, мен аларды угуп атам. Көбүнчө депутаттар мына мага катты жазып кой деп коюшат. Мени блогер деп уруша берсин, бирок алар мага жазып атышпайбы, мен ошону окуп атам. Керек болсо балык депутаттар даже аларга көңүлдү бурбайт. Эмнеге аны урушпайт? Себеби күчү келбейт, таба албайт ушундай депутатты. Анан бизде негизи кайсы тармакты биз алып алсак, ошол тармакта сен журналист болуш керексиң. Повар болосуңбу, депутат болосуңбу, президент болосуңбу, сен өзүң жумушту дагы айтыш керексиң. Кандай ошол ичиндеги процесстер кандай болуп атат, сен эмне кылып атасың, жарандар дагы билиш керек да. Мен мейли азыр жабык режимде иштей берейин. Мага жакшы. Бирок жарандарга кандай болот? Алар билбей калат кандай мыйзамдар бизде чыгып атат. Өзүңүздүн кесиптештериңизге кандай баа бересиз? Бүтөйүн деп калды. Эми чындыгында мен аларга баа бере албайм, себеби алар дагы шайланып келген. Алар ушундай эле тең укукта мен менен. Алардын дагы шайлоочулары бар. Мен азыр жаман сөздөрдү айтсам, шайлоочуларга, алардын шайлоочуларга дагы сөздөр тийиши мүмкүн. Бирок менимче депутаттар мыйзамдарды окуса, ошондо мен ойлойм, мыйзамдар кичине сапаттуураак чыгат эле да. Сиздин кесиптешиңиз Сейдулла Нышанов кече мурда күнкү берген интервьюсунда айтты да, айрым депутаттар ошо $100,000 $1 миллион чейин берип, жумушка келбей коет деп. Эми бул чындыгында мурун болчу. Азыр добуш системасы таптакыр өзгөрүлдү. Азыр даректүү, преференциялык добуш болуп атпайбы? Мисалы, сиз партияга келип, партияга добуш бересиз. Ошол партиянын ичинде талапкерди тандасаңар болот да. Ошондо талапкерге азыр принципе мындай, ал партияга акчаны бербейт да. Берсе дагы $10,000 бериш мүмкүн. Мисалы, ошол эле жарнамага, саясий жарнамага. Башка өзү үгүт иштерди, социалдык тармактарда жумуштарды, ар кандай эл менен жолугушу боюнча өзүндү каржылап баштайт. Азыр ушундай система. Ошондуктан эски добуш берүү системасы жокко чыгарылган. Азыр бул иштебейт. Олигархтарга азыр кичине оорураак болуп калды да. $1 миллион берсең дагы, мейли бердиң дедик партияга. Бирок сен өзүңдү дагы көрсөтүш керексиң да. Кыдырыш керексиң. Көбүнчө олигархтар уялат эл менен жолугушууга. Анан азыр мына первая десятка ушундай болчу, биринчи орунда мен болоюм деп ошого төлөшкөн да. Азыр айырма жок. Сен 50-нчи орундасыңбы, биринчи орундасыңбы, сен көбүрөөк добушту алсаң, сен депутат болосуң. Демек, баягы партиянын ичиндеги чакан бизнестер, лидерлердин капчыгына түшкөн акчалар жоюлушу мүмкүн, Жоюлду. Даже керек болсо, лидер өзү, партиянын лидери парламентке келбей калышы мүмкүн да. Дагы бир суроо бар. Мына былтыркы болгон шайлоо таза өтпөгөндүгүнө байланыштуу көтөрүлүш чыкты. Бул шайлоо ошол шайлоодон айырмаланып таза өтө алабы? Мен үмүт кылат элем да, себеби бул дагы мага эмес биринчиден, бул мамлекетке, анан президентке жеке керек да. Себеби президент тарыхта калам десе, ошондон башташ керек да. Да, кумтоор бул бүт баары жакшы, бул тарыхта калчу нерсе, бирок азыр шайлоо өзү таза өтпөй калса, анда президентке бул катуу тиет да, терс жагынан. Анан мына мен дагы угуп атам, кээ бир жерлерде депутаттар дагы айтып атышат, президент баласы жүрөт, азыр партиянын жаңы куруп атат, партияга ар кандай кишилерди киргизип атат деп ушундай угуп атам. Андай болбош керек эми, биз ошону өткөнбүз да, сабак болду да эми. Ал мүмкүн өзү даже тизмеге кирбесе дагы ал партияны жетектебеш керек. Даже керек болсо мындай формалдуу эмес даже жетектебеш керек. Жакшы болот эле президенттин балдары, президенттин туугандары башка иштерди кылса, саясаттан тышкары, бизнес кыла берсин, билимди бере берсин элге, же барып Баткенге кызмат кыла берсин, ошол жоокер катары. Жакшы да президентке сон болот да, туурабы?
Сон болот да. Анан мындай саясатка киришип же мындай бизнеске киришип бул туура эмес. Анан бул бир. Экинчиден болсо добуш сатуу менен күрөш керекпиз. Добуш сатуу бизде өтө күчөдү. Мына азыр добуштарды санасак болот, бирок ошол эле кезде добуш сатуулар буну биз жоюлбай калдык да. Дайыма эле шайлоочулар айтышат коррупция, а бирок коррупция ушул саясий коррупциядан башталат да. Добушту сатуу бул дагы коррупция. Сиз жаңы эле өзүңүздүн сөзүңүздө президенттин баласы, жакындары партияга кирип атат деген. Жакындары эмес, эми баласы жакшы баласы, чындыгыначы өзү жакшы жигит, Рустам деген баласы жаш жигит. Бирок мына кээ бир депутаттар даже айтып атышат, отуруп бирөөнү чакырат, дин чакырат, партияны жаңы курбайлы деп. Эми менимче ошо жетпесе жакшы болот эле да. Демек, сиздин оюңузча азыр президент өзүнүн жеке партиясын куруу аракетин көрүп жатат. Мурунку президенттер сыяктуу эле. Менимче ал анын дагы ушундай максаты жок. Ошон үчүн мен бүкүл мына мен ушул маселени атайын угуздурдум. Президентке жетет бул. Өзү баласы менен өзү тамам кеңешсин да. Бирок өлкөбүзгө жакшы болот эле президенттин туугандары саясатка киришпесе, бул өтө сонун болмок. Сиз президент даже достору керек болсо досу депутат болом десе, кызматынан кетип депутат боло берсин, мейли депутаттыкка бара берсин да. Анын укугу досуна кантип айтат, барба деп айта албайт да. Бирок кызматты ташташ керек. Же кызмат менен пайдаланып башка партияларга мындай башка партияларды жопко тартып, өзүнүн партияны коргоп андай болбош керек. Эки жүздүүлүгү стандарт болуп калат. Өзүлөр ошону көргөндө, эми бүттү да, өзүлөр ошону көргөндө. Мен мына азыр айтып атам, жаман көрүнүп атам аларга. Эми бирок алар просто 20-жылды мындай унутпаш керек. Сиз ушул өзүңүз дагы президенттин партиясында болгонсуз. Анан ошол убакта ушундай бир бийлик тараптан кандайдыр бир колдоолор болду беле? Президенттин партияда туура айтасыз, болгон мен. Президент өзү мени ошого чакырган. Туугандар эч ким киришкен жок. Эми мен мисалы шайлоого барганда мага мындай жардам берип, бирөө штабка келип жардам берейин деп андай болгон жок. Бирок чындыгында эч ким менден партиянын тизмесине кириш үчүн акчаны алган жок. Эч ким алган эмес. Ошонусу жакшы болчу да. Ошон үчүн мен азыр эркин сүйлөп атам да. Себеби мен акчаны берсем, же мага акчаны мындай берсе бирөө, мен анда отура бермекмин да. Акыркы суроолорумдун бирөө, мени кызыктырып жатканы, сиз элден акча чогултуп жатасыз. Анан эгерде элден акча чогулбай кала турган болсо, өзүңүздүн айлык маянаңыздан тышкары мындай кошумча каражатыңыз барбы? Өзүңүздүн кудуретиңиз менен шайлоого баруу мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Андай болсо, бизнес болсо, мисалы менде сурабайт элем. Себеби мындай чындыгында кризис учурунда кээ даже уяласың да сурап. Бирок мен ойлоп атам, бизге ушундай саясий маданият керек да. Мен ошон үчүн ошону кылып атам. Бизде эл дагы түшүнүш керек. Тескерисинче болуш керек. Шайлоочу акчаны күтпөш керек партиядан, же талапкерден. Күтсө ошону, анда ал жакырга макул болуш керек, коррупцияга макул болуш керек, мамлекеттин талкалашына макул болуш керек. Себеби ошондон башталат. Шайлоочудан башталат да. Акчаны алгандан кийин ал сразу эле бир нерсени түшүнүш керек да. Парламентте бул депутат парламентке келип калса, акчаны берген. Ал милдеттүү эмес шайлоочуга. Ал акчаны төлөдү. Түшүнүктүү. Дастан мырза, биздин көрүүчүлөргө кайрылууңуз барбы? Кайрылууңуз болсо? Эми кайрылуу мындай, шайлоого катышкыла. Шайлоодон көп нерсе мындай зависит этет да. Шайлоого катышып, А1 менен тандаш керек да. Беш бармак үчүн эмес, мына
депутаттар дагы президентке барып анан 5 бармактан кийин башкача мыйзамдарга добушту берип позицияны алмаштырбай 1 бармак үчүн, себеби талапкерлер дагы 5 бармакты тартышат шайлоо учурунда. Ошондуктан А1 менен алсаңар акчаны, да, кризис азыр, мен түшүнүп атам. Алсаңар дагы, бирок тескерисинче кылыш керек да. Алган депутатка, алган талапкерге добушту бербеш керек, башкага бергиле. Тескерисинче буларды жоопко тартыш керек ушул менен. Азимбек Бекназаров айтмакчы, кирайтет. Дастан эке келип бергениңизге чоң рахмат. Алдыда дагы ушул коомдук иштерде ийгиликтерди каалайбыз сизге. Рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат.